Баштадыңыз эле. Баштан болсо мен. Баштадым уже. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сен суу алып келсең неме болсо ачып алалы да. Урматтуу мекендештер, мен силерге маалымат берип кетейин. Азыр биз Куршап айылындабыз. Бул жерде азыр жергиликтүү калк өздөрү чогулуп сүйлөшүп ушундай чечимдер чыгарып атышат. Компровод суу сактагычы боюнча жана ушунун четиндеги жерлер боюнча. Достор, мүмкүн болсо бөлүшүңүздөр, комментарий калтырыңыздар. Достор, 900 горизонтал боюнча маалымат бере кетсек, мына эки киши кетип баратат, көрүп атасыздар. Ошол эки киши кетип аткан жер ошол горизонтал 900. Эми караңыздар, ушул жерлердин бардыгы кетип баратат. Бактар менен курчогу. Ушул мына бак, мына дарактардын бардыгы, ушулардын бардыгы ушул айылдарга чейин келет экен. Достор, бул жакта ушул Куршап айылынын тегерегиндеги айыл өкмөттөгү адамдар жана башкалар келип чогулуп сүйлөшүп бир чечим чыгарабыз жана бирге турабыз деп айтышууда. Достор, эми бир аз бул жактан жергиликтүү адамдардан бир аз сүйлөшүп кетсек. Ассаламу алейкум. Бир суроо жооп кылсак жакшы болот эле, мүмкүн болсо. Сиз бул жердин тургунусуз жана ушул жердин Сураныч, Оркан. Турмачы менен кел. Маалымат бере кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Микрофон. Мекендештер, кыргызстандыктар жалпы. Мына маселеси боюнча Достор, карап койсоңуздар, комментарийга жазыңыздар. Звук жакшы эле угулуп атабы, ошол боюнча дагы айтып койсоңуздар. Бир канча убакыттан бери, бир акыркы жуманын ичинде ушул жерде компровод боюнча аябай бир талкуу жүрүп атат. Буга чейин да жүрүп келген. Өзгөндө чогулуштардан баштап ушул компровод 900 горизонтал менен Өзбекстан кетүүсүнө сиздин өзүңүздүн көз карашыңыз ушул жергиликтүү элдердин көз карашы кандай болот? Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, жалпы элим. Акыркы жолку сапарында мына Камчек Ташиевич Өзбекстанга жасаган иш сапарында өтө туура эмес иштер жасап келди деп буну ачык эле айталы. Себеби мына кемпировод бул кемпировод жактан туруп бул жакты колуңуз менен көрсөтө бересиз ошондо. Мына кемпировод биздин ата бабаларыбыз ушул жерден чыккан. Бул жерден 6-7 айыл чыккан. Мына жерге көчүрүлгөн, тыштагы айылдарга бир 7-8 айылга көчүрүлгөн. Ушул жерде жашап өткөн ата бабаларыбызчы. Эми ушул күндө бүгүнкү күндө ушул жерлер берилип кетип атат. 900 горизонтал эмес, 9 горизонтал дагы беришибиз керек. Биз каршыбыз бугачы. Себеби келишимде 30 жылдык келишимде 94-жылы бүткөн биздин маалымат боюнчачы. 94-жылы бүткөн, Акаев буну парламенттин уруксаты жок. Дагы 49 жылга кол коюп таштаган деген сөздөр бар. Бирок ошол келишимдерди көрсөтүш керек. Эл менен эсептешиш керек. Мына келишимде мындай болгон экен. Ошончончо 61-жылы башталганбы бул нерсе? Анан 70-жылы бүткөрүлүп тосулган. Ошол жылдары мына келишим мындай болгон, кыргыз тарап мындай кылат, өзбек тарап мындай болгон экен деп ошол келишимди алып келип көрсөтсүн элге. Камчек Ташиевич, Кыдыршаевич. Анан мына келишимдерди аткарбаптыр. Биз мунуну аткарган экенбиз, алар муну аткарбаптыр деген келишимди көтөрүп келип эл менен эсептешсин. Эмне кылабыз? Ушуга макулбузбу дегендей кылыпчы. Албетте биз макул эмеспиз. Келишим боюнча мына суу кеткен маалда биз мына жерлерди толук менен пайдаланабыз. Мына жерлер, мына көгөрүп турган жерлер баардык биз пайдаланып турган жерлер. Эгин эккенбиз.
Суу келгенде басып кетет мына жерге. Мына талдар астына чейин, талга чейин басып кетет мына жерге чейин. Мына жол гана калат. Жолдун чекеси гана жолдун чекесине чейин келет. 900 горизонтал келгенде. Эгерде 908 горизонтал болгону мына четтеги мына чекеге чейин чыгат. 908ге чейин чыкканда. Торолуп турган жерге чейин чыккан. Ал бир эле жолу чыккан экен ал. Андан сырткары биз мына коңшу айылдарда 1 метрге жетпеген жерден суу атырылып чыгат. Кадимкидей булак болуп чыгат. Сыз мына 5000 гектар жер болгон болсо көлдүн асты. 5000 гектардан ашык жерлер ошондой мындай жерлерден сыз чыгып пайдаланууга уже жараксыз болуп кетип атат да. Муну тагдырлары кандай болот? Эгерде чындап күйгөн кыргызга күйгөн патриот жетекчи болгон болсо бул кадамга барбайт. Бул кадамга эч качан барбайт. Өзбекстан муну жерди алыш үчүн керек болсо өзүнүн Менмин деген шаарын бергенге даяр. Менмин деген гүлдөп турган шаарын бергенге даяр мына жерди алыш үчүнчү. Ушуну биздин жетекчилер кандай түшүнбөйдү? Кандай түшүнбөйдү? Ушуга түшүнбөй атам да менчи. Кандай билбеди ушунучу? Туугандар, мына коңшу айылдардагылар, мына жергиликтүү мен кыргызмын, мен кыргыздын жери үчүн күйөмүн деген инсандар баарыңыздар топтолуңуздар. Эгерде бирөөлөр бийликтегилер айтып атат, бир туура сөздү айткан болсоң, бул провокация кылып атат, элди бузуп атат, түшүнбөй эле сүйлөп атат. Түшүнбөгөнгө кандай нерсе, өзүбүздүн жерибиз кетип атса, кандай түшүнбөйбүз биз? Келип түшүндүрсүн, биз түшүнбөй аткан болсок. Биз менен түшүндүрүшсүн ошолор. Суранабыз, талап кылабыз. Мына четки айылдар, кыргызмындын атуулумун, кыргыз мамлекетинин патриотумун деген инсандар Кыргызстан боюнча чогулуңуздар. Келиңиздер мына жерге, келиңиздер. Бербейбиз биз бул жерди. Бербешибиз керек, туугандар. Кыргызстандын эң бир чоң рычагы мына ушул кемпирабад суу сактагычы. Эгерде бул кемпирабад суу сактагычын алдырган болсок, анда кыргыз эли болду, бүттү. Пышты деген кыргызда биздин жакшы сөз бар. Пыштың деп коет. Пыштык. Рахмат чоң. Жанакы дагы ким кошуп кетет? Баягы айтылган сөздөр бар да, жана сиз айтып атпайсыздарбы? 2 метрден 1 метрден суу чыгат депчи. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Ушул боюнча дагы бир аз маалымат берип кетсеңиз. Бул жерде биз билгенден мен өзүм мына 50-51ге чыгып атам. Мен бул 68-69 жылда башталган да. Сууну камай баштаган. Эми платин андан башка кайсы жылдар башталды, кабарым жок. Ошондон бери ушул Өзбекстан ошол пахта эгип өздөрүн пайдаланабыз деп ал мезде Союздун кезинде келишим түзүлгөн да туура. Ошол сууга муктаждыктан ушул жерден канчалаган айылды көчүрүп чыгып, ошол жерден биздин ата бабабыз жашаган. Тегиз жерде суу, ошол суу менен пайдаланып, биз мына азыр какыраган адырда отур. Адырга көчүрүп койду. Бизге азыр суу проблема. Эми ошону убактылуу гана пайдаланабыз деген неме болгон да. Эми азыр ушул күндө болсо бир жолу бир отуло өткүзүп бергенге турат да. Негизи биз ага каршыбыз. Мына ушул суу сактагычтын кесипетинен биздин айылдарда азыр жок дегенде мындай айтканда ажаткана каза албайбыз. 2 лопатканан суу чыгат. Ажаткананын проблема. Мына эл билет да. Ошол биздин талабыбыз ошол, мүмкүн болсо ушул суу сактагычты жерини ушу биз Кыргызстандын элине кайтарып берсе, ошону биз пайдалансак деген ойдобуз. Рахмат чоң. Рахмат. Урматтуу мекендештер, көрүп атасыздар. Дагы сүйлөй тургандар барбы? Келиңиздер. Мындай ушул суунун артынан көп көйгөйлөр болуп келгенин биз деле билебиз да. Мен деле ушул жакта чоңойгонмун да. Ушул көйгөйлөрдү чечиш үчүн Өзбекстан дайыма компенсация төлөп турам деген келишимдер да болгон убагындачы. Алдыңыздарбы ошону бир да жолу бир компенсация силерге келди өкмөттөн? Достор, ушул менен биз азыр аяктайлы. Күн да кечкирип кетти. Биз менен бирге болуңуздар. Дайыма сиздер менен. Айтыңыз ке. Мындай да, бул проблема бизде көп жылдан бери болот дейм. Анан мага эң таң калган жерим мындай границаны, чек араны тактап атканда, эл журт менен
мына чогулат, биринчи маслихатташат турабы, мына биз айтканда. Анан раз эле барып туруп, бир эле күндө ушунча жерди берип койсо, ушул туура эмеспи? Туурабы? Ананчы менин таң калган жерим, биз сууну берип туруп, анан биз какыраган бир жерди алып атат да. Бул суу берген вообще болбойт. Жер, ладно, бул жер биздики. Анан сууну берген болбойт да. Себеби эртең эч кандай гарантия жок. Мына правый берек, левый берек деп коет экен. Жаллап атып сузак, анан мына кара суу болот экен. Бир кар жагды из басып болот дагы. Бир 2 жылдан кийин ташыйп дагы вечный туруп айтат турабы немеде. Ал кеткенден кийин мына биз кол койгонбуз. Эми сууну бизден сатып алгыла дейт да. Туурабы? Бул боло турган нерсе да. Себеби бул мына биздин жерлерди керек болсо жолубузду тосуп алып атпайбы өзбектер турабы? Анан бул эч кандай гарантия жок. Керек болсо мына биз азыр суунун астында калып аткан жерлерди дагы тосуп алыптырчы. Бул жерде биздин ата бабалар чоңойгон, мына жерде биз ушул жерден биздин ата бабалар ушул жерден көчүп чыккан. Мына айылгачы. Туулган жерибиз. Биздин туулган жерибиз. Биз ушул жерде ойноп чоңойгон балдарыбыз. Анан бир ошол немеде биз азыр отура берсек, бир 20 жылдан кийин биз балдарыбызга айтабыз, балам, моуна тосулуп турган көлдө биз чөмүлөт элек. Десена биздин балдар таң калат, ошол жерге силерди киргизе беле дейт да. Ошодо жөн эле кирип чыгып элеңе, сууга түшө элеңе. Бул сөз тосот. Тосула турган нерсе да. Анан баягы 20 машина, 20 скорый помощь машинесин берип, унаасын бериптир дегенде мен ойлодум сразу элечи. Бул өзбектөр бир жерде алат деп ойлодум. Бирок именно биздин камбырабат экенин мен билбептин ошондочу. Чын айткандачы. Бир ошо оюма келбептир да. Көрсө биздин мына неме экен да. Курмандыкка чалынып кетиптир биздин камбырабатчы. Мындайча айткандачы. Туура эмес. Дагы ошондо жерди, бул жер камбырабат өтүшүнө сиздер каршылык көрсөтөсүздөр. Каршымын. 200% каршымын мен. Бул эми өтө элек да азыр. Эми протоколдо болчу. Өтпөйт. Дагы кошосузбу? Өткөрбөйбүз да. Эл чечет да буну. Сен бурулуп мындай жактан турсаң. Мен жер эмес. Мияка. Биздин чоңдор жер. Мен бир нерсени ачык баамдадым. Мына Куранбек Камчыбек Кыдыршаевич 100 гектарды билбей берип койдум деп атпайбы? Бул эми чындыгында күлкү келе турган нерсе бул эти. Адам деле бир сотик жерин деле ойлонуп туруп берет да турабы. Анан чек ара комиссиясынын төрагасы болуп туруп 100 гектар жерди билбей калдым деш, бул чындыгында уят нерсе. Антип сүйлөбөш керек. Анан мына 100 гектар жерди 20 гектар жерге түшүрдүк деп атпайбы? Ал жердин планын түшүндүк. Эмне үчүн ал жерди берип атат? Башка жол жок бул жакка кире турганчы. Башка жол жок. Бул жерди келечекте алар коридор түзүп атат. Бул жерге пансионат салат. Мына жерден кеткен болсо 9-чы горизонталдан кеткен болсо мына тегиздиктин бардыгы пансионат болот дагы, нары жак эс ала турган көл болот. Ал ошол 20 гектар, 100 гектар деп аткан жери ошол пансионатка кире турган жол болот. Бул да оюңуз туура, мындай ойлонгондо Биздин туура деп. коридор ачып атат. Ошол мен ошону баамдадым да. Сөздүн кыскасы, урматтуу элим, калайык калк. Мына жерде чыгып алып 4-5 чыгып алыптыр деп түшүнбөңүздөр. Биз күйгөн үчүн айтып атабыз. Ал жакта туруп алып, бер жакта туруп алыптыр, түшүнбөй эле мына бийликтин фанаттары. Кичине этият кылыңыздар. Чындап эл деп, жер деп күйөсүңөрбү? Келиңиздер. Эгерде биз жалган айтып аткан болсок, мына Алла турат. Ыйык орозонун айында турабыз. Биз жалган айтып аткан болсок, келиңиздер мына. Көрүңүздөр мына жерде. Ушул боюнча дагы бир кичине кошуп коеюн. Мына мекендештер менен мен да сүйлөшүп атам. Жана башка айыл өкмөттерде сүйлөшүп атам да. Жети областтан каалаган жерден конок болуп келип жерди көрөбүз десе келишсин. Биз конок кылып тосуп алабыз деп жатат. Тосуп алабыз. Тосуп алабыз биз. Бучак жай тосуп алабыз. Биз жерди бербешибиз керек туугандар. Кандай жер кетип атканын көрсүн, келсин. Мына мен комментарийлерде окуп атам. Бизде мына көлдөн, нарындан, таластан туруп күйүп атышат. Биздин патриот инсандарыбызчы, мырзаларыбыз, эжекелерибиз, карындаштарыбыз бекем тургула. Биз дагы сиздерди колдойбуз деп турат. Мен ошолорго ыраазымын. Рахмат ошолорго. Бир ачыгын айтайын, бир аз эле бийликтин баягы фанаттары бар. Ошолор сиздерден суранычы. Алар белгилүүсүздөр сиздер. Ушул малга чейин бийликти жакшылап келгенсиңер, жагынып келгенсиздер. Эртең бийлик алмашып кетсе аны
кайра башка бийликти жагынып келе бересиздер сиздер. Элдин биздин балдарыбыздын келечегине балта чаппаңыздар. Балта чаппаңыздар. Мына адашып калгандар алар бүгүн аттен кылып атышат. Адашып. Урматтуу Камчык Кыдыршаев, сизге дагы бир жолу кайрылып кетебиз. Талап кылабыз, мына жерге келиңиз. Келиңиз, эл менен эсептешиңиз. Сиз патриот инсансыз, патриот боюнча калыңыз. Сизди сыйлап келгенбиз, ошо сыйыңыз менен калышыңызды каалап кетебиз. Рахмат, урматтуу мекендештер. Сиздер менен болдук. Кемпирабад суусунун жээгинде Кызыл Октябрь айыл өкмөтү Куршап айылы жана башка айылдар менен дагы сиздер менен эфирге чыгарабыз. Бөлүшүңүздөр, комментарий калтырыңыздар. Диван эксперт болбой, достор. Чыныгы жердин, элдин патриоту болуңуздар. Рахмат.